деген су менен туздун аралашмасын куйдум. Эми муну күйгүзүп бөлүп чыгарабыз. Туздун кристалдык бөлүкчөсүн бөлүп алабыз. Бөлүштүргүч аркылуу суу менен майдын аралашмасын, суу менен майдын аралашмасынан сууну бөлүп чыгабыз. Эмне бөлүнөт? Суу бөлүнөт. Май суудан жеңил болду, ошондуктан аралашмадан суу бөлүнүп чыкты. Туздун кристаллын пайда болгонун көрүп атабыз. Менин колумда модельди карасаңар, бул пропан газынын молекуласы модели. Пропан газын билесизби? Пропан газы кадимки газ баллондо колдонулган пропан газ. Мына пропан дегенде проп деген сөз бул 3 дегенди түшүндүрөт. Демек, кара түстөгү бул көмүртектер. Демек, 3 көмүртекти зигзаг формасында жайгаштырылат. Көмүртек канча валенттүү? Дайыма 4 валенттүү, анда мына санаймен. 1, 2, 3 сутек менен байланышып атат. 4-үнчүсү кайра кошуна көмүртек менен байланышып атат. Мына көмүртек 4 валенттүү. Калган деле санасаңар, мына 1, 2, 3, 4 валенттүү болот. Мына ушундай кылып 3 көмүртекке 8 сутекти байланыштырасыңар. Бул пропан газынын молекуласы. Бул жерде менде цинк азотор, бул цинктин сульфаты болот. Бул туздарга кирет, орто туздарга. Ал эми кийинкиси натрий 2S. Бул болсо бул да туз болуп эсептелет. Натрийдин сульфиди. Кандай туз? Орто туздарга кирет бул. Бунусу силициум 2, бул оксидтерге кирет. Менин колумда натрий 2CO3, муну натрий карбонаты деп коебуз. Жаратылышта колдонулган бул каустикалык кальцийленген сода, натрий 2CO3. Жана ошондой эле кальций карбонаты, кальций CO3, мунун жашоодо мрамордук таш болот. Жана натрий гидрокарбонаты, натрий HCO3. Бултан ашканада колдонгон аты аш содасы. Бул жерде минералдар көрсөтүлгөн. Минералдар негизинен экиге бөлүнөт: табигый жана жасалмалуу. Табигый болгондо бул халькопирит, гематит, боксит, гранит сыяктуулар. Булардын баары эле дээрлик баары Кыргызстанда кездешет. Экинчиси болсо бул жасалма минералдардын үлгүлөрү. Бул деген кездеме, алюминий, болот, пластик, цемент, мисалы айнек, цемент. Булар силикат өнөр жайында биздин Кыргызстанда курулуш материалдары катары колдонулат. Базара силердин окуганда ооба жок форматындагы суроолор түзүлгөн. Силер сүйлөмдү окуп, түшүнгөнүңөрдү ооба же жок деп гана бөлмөшүңөр керек. Бирок далилдүү мисалдар менен. Ана биз биринчи катарда баштай берели. Ошону баштап коюп, биринчи суроодон коелучу. Биринчи суроодо кремнийдин 4 валентті оксиди кошулган суу кислота алынабы? Жок, себеп дегенде бул кремнийдин оксиди кум болуп саналат, кум сууда эрийт. Ошондуктан туура жол жок. Экинчи суроодо көмүртектин 4 валентті оксидин сууга кошкондо көмүр кышкыл кислота салынабы? Менин оюмча анткени бул газдалган суу. Газдалган Сунун суусунаклар ушундан алынат. кийинкисинде окуп койсоң, Кальций оксиди кошулган суу негиз кальций OH 2 жолу пайда болобу? Ооба, пайда болот деп жооп бердим. кийинки суроону жазганда алганчы, төртүнчү суроо. Магниийдин оксидине суу кошкондо негиз алынабы? Менин оюмча ооба. Ооба. Менин оюмча Магний оксиди суу менен негиз алынабы. Анда таблицанын жардамы менен карап көрөчү. Магнийдин гидроксидин таблицада табабыз. Бербейт экен, анда алынабы? Жок. Кийинкисин окуйбуз. Бешинчини окуйбу. Фосфордун 5 валентті оксиди плюс суу барабар орто фосфор кислотасы түзүлөбү? Жооп ооба, түзүлөт.
Доска жазып көресіңдер біреулер. Кімге түзілігі тұрғандығы доска жазып көресіңдер. Bir уақыт жасасың. Фосфордың 5 валентациясы қосылған су реакция кіреді. Орта фосфор кислотасы алматы деді. Азыр бір уақыт доскаға фосфордың 5 валентациясы су менен қосып реакциясын шығарып көрсетеді. Тестте өзекті фильмдер жазылған. Сілер болса, аны теңеме түрінде жазып дәлелдеп атасыңар. Орта фосфор кислотасын іште атқанда, ерекшелік таблицасы қолдансаң болады, өзің биліміңізді қолдансаң болады, тура 3 валенті фосфор. Анда сутектің санын астына H3 Ушул сияқты өлеңі қалған улантасыңар балдар, үйге тапшырған үшін болады. Артында кислоталардың химиялық қасиеттері тұрады. Кейінгі бетін ашып қойсаңдар, тұздардың химиялық қасиеттері тұрады. Барлығы 30 стро. Азыр сілер менен 10 строны іштеп қойдық. Сілер қалған 30 строны іштеп келесіңдер, кейінгі сабақта ушундай эле жанагы практикалык істердин жардамы менен дәрілер реакциясын шығарып бересіңдер.